Алтын менен бриллиант кошулган 500 000 долларлык алтын таажы Кримтөбөл Камчы Гөлбаевдин сансыз байлыгы жарыяланды. Бишкекте өтүүчү саммитке даярдык. Шаар башчысы калаанын камылгасынан кабар алды. Кыргыздын желегин желбиреткен спортчулар, жайкы Азия оюндарынын катышуучулары мекенге кайтып келишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? УКМК мыйзамдагы ууру атыккан Кримтөбөл Камчы Гөлбаевдин мал мүлкү камакка алынганын билдирип, байлыгынын видеосун жарыялады. Комитеттин маалымат кызматы билдиргендей, Гөлбаевдин кылмыштуу тобунун 40тан ашуун активдүү мүчөсү кармалып, Кримтөбөлгө жана анын айланасындагыларга тиешелүү 1 миллиард долларлык мал мүлкү камакка алынды. Атайын кызмат жарыялаган видеодон Гөлбаевге таандыктелген алтын менен бриллиант кошулуп жасалган 500 000 долларлык таажысын, курал-жарак, автоунаанын түрін көрүүгө болот. Ошондой эле 850ден ашык кыймылсыз мүлк, 60тан ашык кымбат баалуу люкс үлгүсүндөгү унаалар, сооттолгон машиналар, зер буюмдар жана башкалар бар. Курулуп жаткан эки гана имаратта Камчы Гөлбаев 700ден ашык батирге ээ болгон. Алар мамлекетке өткөрүлөт. Гөлбаев жана анын жан жөкөрлөрү өздөрүнүн кылмыштуу мүлкүн коргоо үчүн коопсуздук агенттиктерди ачып, заманбап ок атуучу куралдар жана техника менен жабдылган куралдуу топторду түзүшкөнү айтылды. Аларда толугу менен алынган. Кримтөбөлдүн мүлкүнүн бир бөлүгү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарылган жана таза иштеген ишкерлерден тартып алынган. Аларды тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жабыркаган адамдарга кайтаруу иштери жүргүзүлөт. Кылмыш жолу менен алынган мүлктү мамлекеттик кирешеге айлантуу иши башталды. Бул Гөлбаевдин жана анын айланасындагылардын мыйзамсыз мүлкүн издөө иштеринин алгачкы жыйынтыктары гана. Издөө иштери ал өлкө ичинде да, чет өлкөлөрдө да, тактап айтканда анын бизнес кызыкчылыктары болгон Россияда, Казакстанда, Грузияда, Түркияда, Бириккен Араб Эмирлигинде жана Японияда да улантылат деп айтылат маалыматта. УКМК өлкөдө уюшкан кылмыштуулукка жана анын көрүнүштөрүнө каршы күрөш толугу менен жок кылынмайынча улантылып, жыйынтыгы коомчулукка үзгүлтүксүз жеткирилип турарын белгилеген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Бекташиев Facebook баракчасына билдирүү жазып, бизнесмендерге, чет өлкөлүк инвесторлорго, ресторан, базарлардын ээлерине жана соодагерлерге кайрылды. Ал буга чейин кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөндөр болсо, токтотууга чакырып, эгер каржылоону улантышса, жоопкерчиликке тартылаарын эскертти. Криминалдар буга чейин көптөгөн бизнестерден, бизнесмендерден керек болсо, инвесторлордон акча алып жүргөндөрү, бирөөлөрдүн мүлктөрүн тартып алгандары аныкталып жатат. Кимде ким буга чейин жабыркаган болсоңор, УКМКга кайрылгыла. Эми барыңарга эскертебиз. Мындан ары Крим чөйрөсүнө бергендерди да, Крим чөйрөсүмүн деп барып, кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда Крим чөйрөсү, Крим кассасы деген болбойт, деди Ташиев. УКМК Камчы Гөлбаевдин кан кудасын кармады. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Шектүү уюшкан кылмыштуу топ түзүүгө же ага катышууга айыпталууда. Ал камакка алынды. Мекеменин маалыматына караганда, Турдиевдин бөгөт чарасы 7 октябрда каралды. Камакка алуу тууралуу өтүнүч менен УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү кайрылган. Сот аны канааттандырды. Бишкектин 1-май райондук соту аны УКМКнын тергөө абагына 4 декабрга чейин камалганын билдирди. Буга чейин УКМК жок кылынган Кримтөбөл Камчы Гөлбаевдин байлыгы боюнча жарыялаган видеодо Рустам Турдиевдин үйү дагы көрсөтүлгөн. Жекшемби күнү Гөлбаевдин кудасы делген экс-депутат Турсунтай Салимов дагы кармалган. Энергетиктер жарандарга электр энергиясын үнөмдөөнү сунуштоодо. Адистердин айтымында быйыл токтогул суу сактагычына топтолгон суу ойдогудай болбогондуктан тармакта абал оор. Жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да электр энергиясын үнөмдөө зарылдыгын эскерткен. Ал арада бүгүн Бишкекте пландуу өчүрүүлөр башталды. Бир күн мурун Бишкек электр тармактар ишканасы Борбор калаада 9 октябрга карата электр энергиясы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн болгон аймактарды
тартмалардын тизмесин жарыялаган. Адистер муну оңдоп түзөө иштерине байланыштырууда. Энергетика тармагындагы жагдай кийинки сюжетте. Эчтеке көрүнбөйт го? Тепкич кайда? Бу тепкич. Лифт иштебейт бу жакта. Тепкич мынакей. Бишкектин борборундагы 16 кабаттуу үйдүн жашоочулары бүгүн эртең менен физикалык көнүгүү жасоого аргасыз болушту. Тепкич менен өйдө ылдый жөөт түшүп чыгышты. Албетте пайдалуу иш, бирок заманбап шарты бар үйлөр үчүн оңтойсуз көрүнүш. Жарык өчөр замат цивилизациянын пайдасын унутуп жөө басууга туура келет. На 15. Мен 15 кабатта жашайм. Эмне кылам эми? Тепкич менен көтөрүлөм. Негизи жарык күн сайын өчүрүлбөйт. Пенсионерлер болсо сыртка чыкпай үйдө отурганга аргасыз болду. Зимой, вообще, честно вам скажу, раньше надолго не отключали. Электр энергиясынын өчүрүлүшүн быйыл жайда энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режиминин киргизилиши менен эч кандай байланышы жок дейт түндүк электр ишканасынын кызматкерлери. Бирок ошол эле учурда ал энергияны үнөмдөө үчүн сунуш кылынат. Бул тармакта абалы оор. Ал эми бүгүнкү өчүрүүлөр пландык оңдоо иштерине байланыштуу. Бул келерки кышка даярдык. Бул деген плановый ремонт. Азыркы учурда 11-10 деген подстанциябыз 6 жылда бир жолу ушундай плановый ремонт болот. Өчүрүү бул подстанция 2 трансформатордон тургандыктан бул район Киевский, Советскийдеги жительдерди баардыгын камсыз кылгандыктан где-то 3 күн ремонт болот. Бишкек электр тармактар ишканасы 9 октябрга карата баш калада электр энергиясы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн болгон электр тармактарын тейлөөчү жайлардын тизмесин жарыялады. Анда атайын бекитилген графиктин негизинде эртең мененки саат 9-дан кечки 17-ге чейин өчүрүүлөр каралган. Албетте азыркы учурда нагрузка чоң. Бул жеке эле кышында эмес, жайында да азыр чоң. Жылдан жылга өсүп атат, потребление чоңоюп атат. Ошого ылайыктуу биз если загружен болсо трансформаторлорун алмаштырабыз чоңураак мощностька. Азыркы учурда жетиштүү. Запас бар трансформатор. Запас бар. Буякта миңдик трансформаторлордон эки отурат. Азыркы учурда жетиштүү. Эскерте кетсек, энергетика министри Талайбек Ибраев 20 июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында соңку жагдайлардан улам бул тармакка 3 жылга өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштаган. Эгер мындай чара көрүлбөсө, энергетика тармагындагы таңкыстык оорлошот деп эскерткени маалым. Бул чечим Кыргызстандагы электр энергиясынын негизги булагы болуп саналган. Токтогул КЭСтеги суунун көлөмү жылдагыдан кыйла төмөн болгондугуна байланыштуу. Тарифти эле көтөрө берип, акыбалдан чыгып кетебиз, акыбалыбызды оңдой иштесек, анда бул туура эмес. Биз эгерде мындай фундаменталдуу ушул бул каяктан пайда болуп атат? Эмне үчүн биз өзүбүздүн энергия ресурстарга мындай таянбайбыз деген? Эгерде өзүбүздүн энергия ресурстарыбызга таянсак, арзан да болот да. Биздин көмүрүбүз, ана суубуз бар. Мунайыбыз, газыбыз жок болсо дагы, көмүрүбүз, ана суубуз бар. Бул 1000 жылга жете турган энергия ресурстарда, аны арзан да түшөт. Ошон үчүн ошого көбүрөөк мындай маани берип, мисалы кара кечеге жылуулук электр станцияны куруп алсак, 3 жылда эле курулат. 3 жылда биз болсок сууну да үнөмдөп калабыз да. Эксперттердин айтымында Кыргыз өкмөтүнүн планы канчалык дымактуу болбосун, учурдагы абал такыр башка. Өткөн кышта кар жакшы жааганы менен жазында күн жылыбай, энергетиктер болжогондой суу кампага толгон эмес. Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы болуп саналган Токтогул КЭСтеги суунун көлөмү 20 июлга карата 10 миллиард 684 миллион куб метрге жеткени белгилүү. Бул соңку 3 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч болуп саналат. Шекер Сатыбалдиева, Бакыт Кулчуманов, New TV. Евро биримдик Кыргызстандын билим берүү тармагына гранттык негизде 7 миллион евро которду. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Бул каражат евро биримдик 2023-2026 жылдар аралыгында Кыргызстанга билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу үчүн бөлгөн 27 миллион евронун бир бөлүгү. Программа билим берүүнүн сапатын жана окуучуларды баалоо системасын жакшыртуу, гендердик теңчиликти, көп тилдүү билим берүүнү илгерилетүү, мамлекеттик каржыны башкарууну жакшыртуу боюнча чараларды көрүүгө көмөк көрсөтөт. Финансы министрлиги бул транштан түшкөн каражатты окуу китептерин сатып алууга жана бардык мектепти интернет менен камсыздоого жумшоону пландоодо.
12-13 октябрь күндөрү Бишкектин айрым көчөлөрү маал-маалы менен жабылып, мектептердеги жана жогорку окуу жайдагы окутуу онлайн режиминде өтүлөт. Ошондой эле бул күндөрү электр самокаттарын ижарага алууга да убактылуу чектөөлөр киргизилет. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине байланыштуу калааны көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери да жыйынтыкталып калды. Конокторду тосуп алууга көрүлгөн камылганы шаар башчысы журналисттер менен бирге кыдырып көрүп чыкты. Бишкек жогорку даражалуу конокторду кандай тосуп алат? Кийинки материалда. Борбордун кире беришиндеги Аскаташ этно комплексиндеги жарыктар алмаштырылып, жаңы урунна отургучтар коюлду. Комплекстин айланасына гүлдөр отургузулуп, фонтан жаңыланып сырдалды. Келген коноктордун коопсуздугу үчүн жолго атайын жаңы бордюр жасалып, ал сары ак түскө боелгон. Мындан сырткары жарнактар илинген таякчалар жаңыланып, босогодогу 7 арка алынган. Ушу тапта жумуштар жыйынтыкталып калгандыктан бүгүн кала башчысына тааныштырылды. 500 миллион сомдон ашык каражаттар бюджеттен каралган. Ошонун эсебинен баарын жасап атабыз. Андан тышкары жана фасадтардын ремонтуна, анан рекламный щиттерге булар спонсорлордун эсебинен жардам берип, биздин шаардыктардагы бизнесмендер дагы жардам беришип атат. Ар бир өзүнүн зданиясын, рекламный щиттерди өзүнүн эсебинен коюп берип атат. Алардын да жардамы чоң берди. Академия науканын алдындагы атом комплекси бардыгы жасалды. Ошондой эле калаанын негизги көчөсүндө тагыраагы Фучик менен Чүй проспектисинин кесилишиндеги стеллада жаңыланган. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлери тарабынан стелланын ортосуна шырдактын сүрөтү түшүрүлүп, чекесине 3 түрдүү таштар коюлуп, айланасына ийне жалбырактуу гүлдөр отургузулган. Көчөнүн кесилишине LED экран орнотулуп, Ош базардын айланасы иретке келтирилген. Бүтскивер газондор тапелин система Даражалуу коноктор өтө турчу маршруттук линия аныкталгандыктан көчөлөргө бийиктиги 3 метрди түзгөн декоративдүү жарык берүүчү чырактар орнотулуп, 220 мамыча алмаштырылган. Көчөнүн боюна жаңы отургузулган туяларга караңгыда жашыл түз берүүчү жарыктар орнотулуп, шаарды көркүнө келтирүү аракети көрүлүүдө. Биякта еще экономия болот. Эскилердин потреблениясы чоңураак болчу. Например, бир светильник 300 ватт болсо, азыркы учурда биз 150 ваттык светильниктерди койдук ордуна. Ошондо да экономия болот аягында электр энергиядан. Ушу тапта шаардын көчөлөрүндө жаңыланып жаткан тротуарлардын 70%-нын жумушу аяктап калды. План боюнча 1 айда бүтүрүлө турган иш Россиядан битум келбей жаткандыктан кечеңдеп жатканы белгилүү болду. 70% бүттү. 70% бүттү. Азыр 30% көчөлөр калды. Бул асфальт басылып атат баарына. Кичине анча баягы тартыкчтар менен баягы Россиядан битум келбей, көбүнчө шаарда битум жок болуп азыркы күндө ушу асфальттар кичине кармалып атат да. Бул жуманын бейшемби жума күндөрүндө Бишкекке КМШ мамлекеттеринин башчылары келери күтүлүп жаткандыктан Билим берүү министрлиги калаадагы мектеп, жогорку окуу жайларды аралыктан окутуу буйругун кабыл алды. Бул күндөрү борбордогу бала бакчаларда ишин токтотуп турат. Ар түрдүү интернет платформаларын колдонуу менен 2 күн онлайн окутууга өткөрүлөт. Анткени бул күндөрү баягы балдардын коопсуздугу боюнча жол жүрүү эрежелери кичине баягы эме болуп калат, жолдор жабылып, пробкалар пайда болот. Мындан сырткары Чүй жана Бишкек шаарынын айрым көчөлөрү маал-маалы менен жабылат. Андыктан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы шаардыктардан мындай түзүлгөн жагдайды түшүнүү менен мамиле кылууну суранат. Фучика, Чүй проспект, Манаса, Резиденцияга чейин жол убактылуу жабылып турат. Ошондой эле авиапазакантка Россия Федерациясынын президенти барышы күтүлүп атат. Ошол себептен дагы бир маршрут Манаса, Чүй проспект, Советская, Жибек жолу, Алматинская, Бизная менен Галгат менен объектке чейин барып кайтып келет. Ошол себептен суранып келет элем жарандардан көчөгө машиналардын койбооруна. Бул күнү милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышарын кошумчалады. Жалпы 4000ден ашык кызматкер 250 унаа тартылат. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.
Жапон өкмөтү балдардын жана өспүрүмдөрдүн сейтек улуттук борборуна үн жана жарык берүү жабдууларын берди. Бул колдоо билим берүү министрлиги сейтек борбору менен биргелешип үн жана жарык берүү системасын өркүндөтүү долбоору аркылуу ишке ашырылган. Жабдууларды тапшыруу аземине Жапон өкмөтүнүн Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Года Хидеки, билим берүү министри Догдуркүл Кендирбаева жана сейтек улуттук борборунун директору Ира Балтабаева катышты. Иш-чаранын алгачкы бөлүгүндө мекемеге жабдуулар тапшырылса, андан соң Кыргыз-Жапон ынтымагын арттыруу үчүн даярдалган концерт менен коштолду. Анда Кыргыз-Жапон адамдык ресурстары борборунун барабанчылары Оэда Дайка тобу Тайка деп аталган жапон добулбастары менен өнөрлөрүн көрсөтүшсө, сейтек улуттук борбору тарабынан даярдалган концерт менен уланды. Ишмердүүлүктүн натыйжасында мына 15 жылдан бери кайра-кайра долбоор жазып отуруп, республикалык балдардын сейтек мектептен тышкаркы мекемеси $68,000 Япон элчилигинен чоң колдоо тап, өздөрүнүн материалдык техникалык базасын же болбосо жарык жана үн чыгаруучу аппараттарын баарын бекемдеп жатат. Бул изденүүчүлүк жалгыз эле жок деп жата берсе, эч качан келбейт. Бул ушул мекеменин лидерлиги 15 жыл талабай жазып, элчилердин аркасынан байланышып, ушул өлкөгө ийгилик алып келгендиги үчүн биринчи ушул сейтек мектептен тышкаркы республикалык борбордун жетекчилигине терең ыраазычылыкты билдирип кетем. Экинчиден, ушул долбоорго өзгөчө көңүл бөлүп, колдоого алган Япон элчилигине терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Биз алдыда сөзсүз түрдө дүйнө элинин билим берүүдөгү жетишкендиктерин сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Билим берүү азыр бир мамлекетке, бир гана министрликке тиешелүү болбой калды. Айрыкча Япония өлкөсүндөгү санариптик билим берүү технологияларынын тажрыйбасы бизге керек. Япон элчилиги бизге көп нерселерди мурун эле карым катнаш бар болчу. Анан бирок ошол проектти жазууда бизге көп жардам беришти. Анан биздин проектибиз утуп $68,000 биз ошол проектти жаздык. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышуучу мамлекеттердин жаштарынын 17-чи Дельфи оюндары өтүүдө. Дельфи оюндары өсүп келе жаткан муунду жана шериктештик өлкөлөрүнүн жаштарын бириктирген жана өлкөлөрдүн ортосундагы достукту чыңдоого багытталган. Аталган сынакка 10 жаштан 25 жашка чейинки КМШ өлкөлөрүнүн өкүлдөрү болгон команданын катарына 600гө жакын улан кыз катышууда. Шарт боюнча сынак фортепиано, скрипка, көркөм сүрөт искусствосы, академиялык ырдоо, жеке элдик ырдоо, эстрадалык ырдоо, элдик би, элдик аспаптар, үйлөмө аспаптар жана көркөм кол өнөрчүлүккө 10 номинация каралган. Иш-чара 10 октябрга чейин уланат. Бизде Кыргызстанда негизи биринчи жолу өтүп атат. Бирок 17 жылдан бери Дельфи оюну болуп келе жатат. Эл аралык деңгээлде. Бул балдардын дагы да чыгармачылыгына шык кошот деп түшүнөм. Дагы кийинки муундарды дагы жандандырып, аларды дагы шыктандырууга дем берет, күч берет деп түшүнөм. Дагы ошолорду балдарды өйдөгөсдөй жогору алып чыгып, андан ары дагы өзүнүн чыгармачылыгын өнүктүрүүгө, өстүрүүгө жардам берет. Бишкекте Манас 2 эл аралык аэропортунда Кытайдын Ханчжоу шаарында 23 сентябрдан 8 октябрга чейин өткөн 19 жайкы Азия оюндарынын жеңүүчүлөрүн жана катышуучуларын тосуп алышты. Спортчуларды маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, спорт секторунун өкүлдөрү, спортчулардын жакындары, достору жана күйөрмандары тосуп алды. Кытайдын Ханчжоу шаарында өткөн жайкы Азия оюндарында Кыргызстан 18 орунду ээледи. 23 сентябрда башталып 8 октябрда жыйынтыкталган Азия оюндарына жалпы 45 мамлекеттен 12500 спортчу катышып, спорттун 40 түрүнөн күч сынашты. Кыргызстандын спортчулары 15 медаль утса, анын 4 алтын, 2 күмүш, 9 коло. Жалпы командалык эсеп боюнча биринчи орунду 383 медаль алган Кытай, экинчи орунду 188 медаль менен Жапония, ал эми үчүнчү орунду 190 медаль алган Түштүк Корея мамлекеттери ээледи. Азия оюндары Азия Олимпиадалык кеңешинин көзөмөлү астында 4 жылда бир өтө турган ири спорттук мелдеш. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.